Көл жээгиндеги ар кандай оюн-зоок программалар менен коштолгон иш-чараларда балдар команда менен бирге тапшырма аткарууга көңүл бурулган. Утушка умтулган балдар үчүн баары жакшылап ойлонуштурулган. Күнүгө ар башка программалар түзүлгөн. Анан эң негизгиси балдар ысык кумга жатып, көлгө түшүп, 1 жылдык энергия топтоп кетүүгө мыкты шарт түзүлгөн. Бул жерде биз өзүңүздөр көргөндөй эстафета оюнун өткөздүк. Бул жерде 10 күн биз жөн гана жатпайбыз. Бул жерде ар кайсы оюндар болот. Кечинде жандуу танцпол, король диска деген болот. Бул жакта ар бир күнү ар кайсы оюндар. Аябай жакты. Анан айрыкча ар областтардан келгенибизге байланыштуу мындай досторду дагы көп таптык десек да болот. Бул жакка 7 область чогулуп кошулганына абдан кубанычтамын. Биздин лицейибиз абдан сыймыктанат мындай иштерибиз менен. Бияка келип футболдон 1-чи орун алдык. Ошо башка областтарга ысык салам деп айтам. 400дөн ашык өспүрүм балдар 7 облустан чогулган. Эс алуу лагериндеги иш-чаралар балдар арасында достук мамилелердин түзүлүшүнө түрткү берсе, кызыгууларына жараша уюштурулган сүрөт тартуу, бий, жандуу үн менен ырдоо сыяктуу ар түрдүү иримдер алардын интеллектуалдык өсүп өнүгүүсүн шарттайт. Мындан сырткары быйыл балдардын эс алуусуна жагымдуу маанай түзүү үчүн бир катар жаңылануулар болгон. Ошо бул бизде жүргөн бир 10 күндүн ичинде булар жалгыз эле көлгө түшүп же тамак ичип кеткен эмес. Булар өзүлөрүнүн мындай бир көп энергия алыш керек да, анан ошо жан дүйнөсү байып, духовный мындай бир жакшынакай потенциалдарын кеңейтип, көп нерсени көрүп кетиш керек да. Мына ушул жерден көргөн конкурстарды, ушул жерден көргөн оюндарды, ушул жерден көргөн жакшы нерселерди ар ким өзүнүн мектебине, өзүнүн лицейине, өзүнүн жашаган жерлерине барып, ушул мекенчилдик сезимдери менен ушул нерселерди жайылтышы керек да. Балдар үчүн 4 маал тамагы Ысык көл районунун кооз аймактарына сапарлар уюштурулган. Ал эми балдардын коопсуздугуна Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, ички коопсуздук кызматкерлери көзөмөл кылышат. Мындан сырткары көлгө түшүп жаткан учурда атайын окутулган куткаруучулар дагы көзөмөл кылышат. Лагерде сентябрь айына чейин 1,5 миңге жакын бала эс алып кетиши каралган. Учурда жалпы Ысык көл району боюнча 9 балдар лагери иштеп жатат. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсу.